Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкан фермерлер. Агроөнөр комплексин кредиттөө долбооруна быйыл органикалык өндүрүш кластери камтылып 1 миллиард сом бөлүндү. Органикалык өндүрүш кластери бул органикалык продукция өндүрүүчүлөрдүн ыктыярдуу бирикмеси. Алар айыл чарба азык-түлүк товарларын өндүрүүчүлөр, агрегаторлор жана экспортчулар. Органикалык өндүрүш кластеринин тизмесине кимдер кире алат? Ага эл аралык органик сертификаты бар кооперативдер жана мүчөлөрү. ПЖ системасы менен органикалык азык өндүрүүчүлөр. Органикалык айыл чарба департаментине катталган органикалык пилоттук аймактар жана чарбалардын жарандары. Бардыгы улуттук жана эл аралык стандарттардын негизинде таза азык-түлүк өндүрүүсү шарт. Ал эми кандай талаптарга жооп бериши керек? 18 жашка толгон Кыргызстандын жараны 3 жыл аралыгында өндүргөн продукциясына органик стандарттын негизинде сертификат алуусу шарт. Органикалык айыл чарба департаментинин реестрине катталуусу дагы шарт. Эскертип кетсек, өндүргөн продукциясына химиялык пестициддерди, антибиотиктерди же синтетикалык каражаттарды колдонгону аныкталса, автоматтык түрдө насыясынын көлөмү 6%дан 22%га көтөрүлөт. Кыргызстанды органикалык продукциялардын өлкөсү катары дүйнөгө таанытууга бирге аракет кылалы.